Саламатсыздарбы, барыңыздарга кандайсыздар? Менин атым Кундуз Таштанова. Мен онлайнда 4 жылдан бери иш менен алекмин жана мен наставникмин, продюсер по личному бренду и самозапускам. Самозапуск деген эмне? Бул өзүңдүн билимдериңди упаковка кылып жана аны курска айлантуу, өз билимдериңди монетизация кылуу же болбосо өз билимдериңди колдонуп бизнесиңди өнүктүрүү дегенди билдирет. Караңыздар, монетизация личного бренда деп атат да. Негизи эле азыр элдин баары эле личный бренд деге көп басым жазып атышат. Личный бренд деген эмне? Мен айтамын, личный бренд это каждый человек, ар бир адам өзүнүн атын чыгара алат, өзүнүн атын бренд кыла алат. Каждый уникален, ар бир адамдын өзүнүн дагы ийгиликтери болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, кээ бирөө онлайнда ноль болушу мүмкүн, инстаграмды билбейт, бирок жашоодо бизнеси бар, билимдери бар, элге берчү нерсеси бар болот да. Анан баардыгында эле мисалы үчүн максаты инстаграмга чыгып эле акча табуу эмес, инстаграмга чыгып элдер менен бөлүшүп, өзүнүн мындай курс сатпаса деле өзүнүн элдин астына чыгаруу, блог алып баруу, элдер менен бөлүшүү, жашынакай инстаграм алып баруу, бизнесинин өзүнүн аты аркылуу дагы жүргүзүү, билбейм, магазин болобу, дүкөн болобу, ошол нерсени личный бренд, то есть бул мындайча айтканда репутация деп билсек болот да, репутация деп билсек болот. Андан кийин, мисалы үчүн да, личный бренд дегенде бул собирательный образ. Коротко говоря, личный бренд это то, когда ты уходишь из комнаты и что о тебе люди говорят, да. Мисалы үчүн Кундуз Таштанова, там Белла Стелла, ал мындай да, ал тигиндей да деген, бул мен жөнүндө личный бренд да. Биз адамдардын бизге болгон мамилесин, ойлорун токтото албайбыз. Бирок биз өзүбүздүн брендибизди түптөп, атыбызды чыгарып, плюс ошол эле билимден дагы ийгилик жаратсак болот. Кээ бир адамдар болот, өмүр бою ушунчалык өзүн умный сезет, мен ушунча курстарды окудум, мен кыйынмын, мен баарынан акылдуумун дейт. Бирок ошол акылдуулугун хотя бы 5 адамга, 10 адамга берип бөлүшө албайт, бөлүшкүсү келбейт. Ичинде может быть жадность бар. Же болбосо ошол акылдуулугун, билимдерин курска айлантып, ошонун да кирешеге чыга албайт да. Тилекке каршы ошондой дагы айымдар көп. Результат жок, бирок өзүн акылдуу эсептейт. Өзү акылдуу, бирок акчасы жок да. Если ты такая умная, классная, ты супер идеальная, образованная, ты идеальная, почему у тебя нет денег? Эмне үчүн? Может, пора снять корону и заняться личным брендом? Эмне үчүн сени башка бирөөлөр бестетип атат, триггер болуп атасың, айтып атасың да, мага караганда тупой, бирок бул эмне акча таап атат? Барбы ошондой сезимдер? Эмне үчүн триггер болуп атасың? Тилекке каршы, азыр биздин жашоодо эгерде бир нерсени, эгерде мен аябай өзүмдү акылдуу сезсем, бирок ошол билимимди сата албасам, элге тартуулай албасам, мени бестетсе дагы бул адамга барып үйрөнөм, потому что менин максатым, моя цель выше моего эго. Балким мен эгом корона кийип алып, мен акылдуумун, мен кыйынмын, фу, сенден окуймбу, сен кимсиң дешим мүмкүн, бирок ал эго менен, толстой эго менен мен өсө албаймын. Мен эгерде ошол адамдан алчу нерсе бар болсо, ошондон барып окуп, өзүмдүн максатыма жеткенге аракет кылышым керек да. Караңыздар, мисалы үчүн сиздерге суроо берейин да, давайте практика кылалы. Сиздин шаардагы эң номер 1 психолог ким? Оюңарга ким келди? Ошол адамдын личный бренди күчтүү. Силердин өлкөңөрдө ким номер 1 продюсер? Ким келди оюңарга? Значит, ошол күчтүү. Номер 1 стилист ким? Же болбосо номер 1 фотограф ким? Эң жакшы кафе кайсыл силердин шаарыңарда? Эң самый вкусный деп атам. Вот это и есть личный бренд, вот это и есть репутация. Бирок карагыла, личный бренд это не значит только инстаграмда эле популярный болуу да. Мындай да, адам деген дуң деп прям көтөрүлүшү мүмкүн, кайра тунат, андан кийин тунуу абалда анан өсөт да. Бул дагы кандайдыр бир инструменттер керек. Мисалы үчүн, эгерде сиз азыр вообще нолдон болсоңуз, бирок чыккыңыз келсе, сизге биринчи очередь инструмент керек. Инструмент дегенде эмне? Сторис, инстаграм, бул база да, бул базовый. Личный брендтин фундаменти бул база, бул SMM. Сен элементарно ушундай макеттерди, мына презентациялар жазабасаң дагы, сторис алып барганды, дисциплинага түшкөндү, күнүгө рилс чыгарганды, элге пайда алып келгенди, эл менен бөлүшкөндү үйрөнүшүң керек да. Ошон үчүн мен эмне үчүн айтып атам, эгерде такыр 0, түшүнүк жок болсо,
эң арзан нолдон башталчу погружение в Инстаграм курсунан хотя бы баштагыла деп атам да. Себеби дегенде бул өтө уникалдуу нерсе. Основа, фундамент, сиз мен сторис алып барбайм, эч нерсе жазабайм десеңиз андай болбойт. То же самое мен айтып атам да, азырчы тренерге келдим, айтып атам, мен деген тамакты питание кылгым келбейт, эч нерсе жасагым келбейт, бирок мен арыктагым келбейт дейт. Так не работает. Вот тренер, вот я. Экөөбүз аракет кылганда ал мени мотивация берип, урушчу жерде уруш керек, башкача алыш керек, условно да, уруш керек, там где надо мотивация бериш керек, мен серьезный подход кылышым керек, өзүм дагы аракет кылышым керек, диванда эле жата бербестен басып хотя бы 2 саат, ошентип мен накачка кылганда анан менде результат болот. То же самое личный бренд деген бул сен да каалаганда, сен иштеген адам менен дагы ошол экөөң биргеликте каалаганда, андан кийин гана алгоритм запусков да, өзүм бир нерсе чыгарам, инстаграмдан өсөм дегенде анан ошого даяр болгондо сиз дагы бара аласыздар. Андан кийинкиси эмне болот? Личный брендте напрямую количество подписчиков же болбосо бир аябай кээ бир айтат го, мен подписчик топтошум керек, мен команда топтошум керек личный бренд түптөш үчүн. Жок, ал нерседен вообще зависит этпейт. Мисалы үчүн кээ бирөөнүн карасаңар, магазини бар, дүкөнү бар, бизнеси бар, же мындай ырдап баштаган айымдын 10 000, 20 000 деле подписчиги болсо, бирок аты таанылып, ырлары чыгып, же магазини популярный болсо, анын дагы бренди күчтүү болуп саналат, туурабы? Андан кийинкиси, мисалы үчүн айтып атпайбы, кээ бирөө айтчу, мен ушундай акылдуумун, кыйынмын, эмне үчүн бул чыгып атат, бул эмне үчүн көбүрөөк акча таап атат депчи. Личный бренд эмнеден турат? Ценность плюс проявленность. Что такое проявленность? Проявленность — это проявляться, заявлять о себе. Сен мына отуруп алып, мынтип жашынып, мен ушундай акылдуумун, бирок мен жашынып алып бирөөлөргө жаман комментарий жазайм. Почему у нее получается? Почему у меня не получается? Деп өзүңдү жеген сайын артка кетесиң, энергияңды сливать этесиң да. И это о чем говорит? Эгерде сенде зависть появляется, это говорит о том, что сен дагы ошол нерсени кыла аласың. Просто тебе обидно, что ты не можешь это сделать, понимаешь? Поэтому билим алдыңбы, жазып атасыңбы, кичине болсо дагы 5 кишини чогултуп алып, 10 кишини чогултуп алып кафейняда выступать эт. Сенде бекер прямой эфирлер бар. Вещай людям. Сен акылдуусуңбу, элге берчү нерсең барбы? Прямой эфир, сториске чык, рилске чыгып туруп, элге мотивация бер, сүйлө, жаза давай, выступать эткенди үйрөнүшүң керек, проявляться эткениң, колуңду көтөрүп, суроо берип, мастер-класстарга барып, катышып, спикерге барып, мен сиз мага жактыңыз, келиңиз сүрөткө түшөлү деп, то есть коронаны чечип, адамдар менен адам болгонду, сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин эле личный брендти монетизация кылуу дагы максаты бул создавать продукты, инфопродуктуларды түзүү дегенди билдирет да. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн брендиңизди көтөрүп баштасаңыз, сиз менен эң мыкты жылдыздар, ырчылар, эң күчтүү адамдар дагы иштешкиси келет. Сиз менен начнут считаться, сизди кадимкидей мындай личный бренди күчтүү адамга тартылышат. Ал сиз менен чай ичкилери келет, сиз менен баарлашкысы келет, сиз менен достошкусу келет. Личный бренди күчтүү адамдар менен аты, репутация да, мындайча айтканда, сенин атың жылдыздарга эл тартылат, эл баргысы келет, эл сатып алгысы келет. Демек, биз атыбызды чыгарганга умтулушубуз керек. Элге бир нерсе бериш үчүн ичибизди наполнять этишибиз керек, ценность менен мээбизди. Мен тупой болсом, эч нерсе бергенге адамга эч нерсе бере албасам, анда менден эч ким сатып албайт. Мен элге кызмат кылбасам, элге польза алып келе албасам, мне нечего продавать, и люди у меня не купят. А чтобы мне вот сейчас людям продавать, я должна наполнять свой сосуд. Почему я обучаюсь сейчас в Турции, да, цифровой психологии? Почему тияка барып окуп атам? Эмне үчүн мен улам окуп атам, өстүрүп атам, аң сезимимди өстүрүп атам? Бул нерсе мага керек. Мен үчүн эч ким төрөп бербейт, мен үчүн эч ким арыктап бербейт. Волшебной палочки нету. Мен СММди азыр жалдап коюшум мүмкүн. Бирок силер мени көрүңөр келет да, турабы? Азыр мен сабакта айтып берип атам. Мен эмес башка бирөөнү алып келип коюп сүйлөтсөм, анда анын личный бренди болот. Анын сабагы болот. Менин ордума башка аял болот, башка кыз болушу мүмкүн. И бул туура эмес да, менин энергиям болуш керек, сүйлөшүм керек. Ошон үчүн очень важный момент, первый шаг это к личному бренду, это написать свое уникальное торговое. Чем я уникальна? Вот чем я уникальна?
мен эмне менен өзгөчөлөнөм башкалардан деп өзүңөргө суроо бергиле. Мисалы үчүн, мен продюсермин, мен наставникмин, цифровой психолог, коучмун. 2,5 жылдан бери уже мен цифровой психологияда Сюцайда жүрөмүн. Насаатчылыкта уже 4 жылдан бери жүрөм. 2,5 жылдан бери продюсерликти кылып жүрүп атам, Ошон үчүн сиз эң биринчи максатыңыз өзүңүздүн уникалдуу сунушуңузду, уникалдуулугуңузду табышыңыз керек да. Анан способы монетизации личного бренда. Как можно монетизировать личный бренд? Это прям топ тема. Смотрите, измеряйте вашу статистику, да. Консультация. Вот акылдуусуңбу? Элге консультация берип башта. Макул бул бесплатный болобу, макул 500 сом болобу, 1000 сом болобу, элге берип башта бул билимдериңди бергенде, сонун өзүң үчүн кыласың. Бул эл үчүн эмес, акча үчүн эмес. Канчалык ошол адамга берген сайын ошол билимдер мээңе ичиңе калып баштайт. Денең менен кабыл аласың. Ким күчтүү? Ыраазы болгон адам күчтүү. Ким күчтүү? Билими күчтүү болот. Экинчиси, өзүңүздүн коучинг, насаатчылык, мастер-майндтарды ачсаңыздар болот. Мастер-майнд, коучинг, наставничество эмне экенин билбесеңиз, мен менеджерлериме суроо бериңиздер. Кандай форматы, эмне болот и так далее, да? Эмне үчүн кээ бирөө мисалы үчүн мына психологияны окуганда деле 3-өнү 5-өнү алып берип башташат. Адам бөлүшүп, беришип баштаганда анан ошол билимдер өзүнүн денесинде жакшы кабыл алынат, топтолот. Өзүңдүн онлайн продуктуңду создавать этсең, пусть даже 500 сомдук бир айга, 1000 сомдук, 500 сомдук бир айга, только суббота, воскресенье, выходной эфирлерден түшкөн нерсе болгондо, сен 500 сомдон деле баштасаң, сенден 500 сомдон 100 адам, 500 адам алса, канча бул 2,5 миллионго чейин чыгып атат, Кичинекей эле чек, маленький чек, на количество иштегенге үйрөнүш керек, да? А потом уже мындай количество, качество, ценность берип баштаганда, сенден адам 500 сомго сатып алганса, ал адам сенден 5.000-ге, 50.000-ге дагы алат. Ошон үчүн онлайн продукт, Кыргызстанга эмне керек, айылдарда келиндер эмнеге муктаждыгы бар, сен элге эмне бере аласың? Менде эч нерсе жок, мен билим жок, мен тупоймун, эч нерсе жок дегенде, анда сатуу менеджер бол, SMM бол, ошондой бизнестердин, ошондой чоң аккаунттардын баракчаларын жүргүз, аткар, жаза ошол нерсени. Дальше выступлениялар, да, сен өзүңдүн мастер-классына билимдүүмүн, кыйынмын деп атасыңбы? 10 кишини, биринчи 5 киши, 10 кишиге сүйлөгөндү үйрөнсөң, дальше еще больше будет. Дальше 10 кишиге сүйлөгөн адам дальше 50 кишиге сүйлөй алат, 100 кишиге сүйлөй алат. Это очень важно, да? Дальше. В начале личный бренд — это игра в долгую. Нету деп туруп бир шылчок менен бир айда эле болуп кетем деген жок. Акырындык менен өзүңдү таптайсың, да? Репутацияны кандай десем, кашыктап чогулткан авторитетимди чөмүчтөп чачтың деген сөз бар го. Ошондой эле, да? Кашыктап чогултасың эмеңди, личный брендиңди, потому что күнүгө рилстер чыгат. Жөн эле рилстер чыгып эле звезда болуп, таргет, реклама эмес личный бренд. Личный бренд сен ушул билимиңди элге берип, колдонуп туруп, аны жакшы билим бере алгандыгың. Личный бренд бул сен жөнүндө ошол нерселерди айткандардыгы. Ооба, хейт болот, популярность. Сен эгерде адамдын, элдин астына чыгам, жылдыз болом десең, ошон нерсеге дагы даяр болуш керек. Канча адам болсо ошончолук ойлор болот. Бул дагы рост, бул дагы өсүү деп санайбыз, да? Караңыздар. Эң башында, мисалы үчүн, ким бул жакта продюсерлер бар болсо, мен продюсерлерди чыгарам. Алгоритм запусков бизде 2 айлык курс, 25 000 сом турат, 1 ай бөлүп төлөсө болот, рассрочка, кредит менен алсаңыздар болот, кэш-түү менен. 2 ай окуп, 3 ай доступта. Ошол жакта мен продюсерлерди чыгарам, же болбосо курс ачам дегендерди чыгарам. Ошол жакта сиз личный брендиңизди прям жакшы өнүктүрүү максатында дагы окусаңыздар болот. Личный бренд, алгоритм запусковду полный сразу төлөгөндөргө биз базовый, фундаментальный погружение в Инстаграмды подарок беребиз. Ошондо нолдон погружение в Инстаграмды окуп, андан кийин алгоритм запусковду окусаңыздар болот. Ошол жакта мен Zoom'дан дагы разборлорду жазайм, дата рождения менен дагы ошол жакта разборлорду жазайм. Мен менен кандайдыр бир
Zoom аркылуу, ошол курстарым аркылуу дагы консультацияларды, ар бир сабактарымда, курстарымда, чаттарда мен бармын. Мен сөзсүз бармын, ошол жактарда карап турамын мен дагы да. Дагы кандай мындай да, репутация, сенин личный брендиң ошол билими күчтүү, сиз кантип элдер кантип айтууну каалайсыз да, сиз ошол билимди кантип бергенге даярсыз. Мисалы үчүн мындай да, мен цех иштетем, мен момдай бизнесим бар десе, мен ага мындай диагностика кылганда айтам да, сиз өзүңүз окуп алыңыз, мисалы үчүн базаны, же болбосо мен сизге мына SMM берейин, мобилограф берейин, момдай жазаңыз, момдай кылыңыз, өзүңүздүн насаатчылыгыңызды ачыңыз, 150 миңден цех ачуу боюнча мындай кылыңыз, мобилограф керек, бул керек, тигил керек деп айтып берем да. Демек бул эмнени билдирет? Бул ар бир адамга индивидуальный подход керек экенин билдирет. Бирок кандай гана болбосун, команданы жалдап коем. Элестеткиле, мен айтып атам, мен SMM стористерин бирөө алып барат, күнүгө чыгарат, мен үчүн бирөө монтип сабак жазат, баары кылат десем, эми бул слишком да. Менин личный брендим. Мен силер мага катталсаңар, стористен мени көргүңөр келет. Мен сизге катталсам, стористен сизди көргүм келет. Сиздин картинкаларды, асманды, готовый бир видеолорду көргүм келбейт. Мен сизди көргүм келет, сиздин сүйлөгөнүңүздү көргүм келет, сиз сторис алып барганыңызды көргүм келет, сиздин түз эфирлерди көргүм келет, сиздин болуп аткан переживанияларыңарды, ийгиликтериңерди. Ошол нерсе кызык. Туурабы? Ошондуктан по-любому фундамент, любой нерсенин фундаменти бул базовый знание. Эмне үчүн мен погружение в Инстаграмда январда жаңылантып туруп прогрев бердим, 2 айлык сториске темаларды бердим, 1 айга эмне рилстер чыгарыш керек бердим. Эмне үчүн ал жакта көп мындай өзүн чыгаруу максатында иштеген, бул блогер болом дегендерге дагы арналып атат. Себеби дегенде бул основа, бул фундамент. Мен ойлойм, сиздерге сабак пайдалуу болду деп. Дагы да өзүңүздүн инстаграмыңызды разбор алгыңыз келсе, менин командамда 20 менеджер бар. Кыздарга жазыңыздар, сөзсүз түрдө кураторлорго, менеджерлерге, мага дирекке жазып, номер калтырыңыздар. Инстаграмыңызды распаковка кылып, разбор кылып туруп, сизге жүзүңүздү көрсөтпөй, мен блогторум көп, элге чыккым келбейт, мен жөн эле командада иштегим келет эле, пассивный доход, киреше, өскүм келет, сабактарды алып, чөйрөгө кошулгум келет десеңиз, анда сизге сатуу менеджерлик курсу дал келет, онлайн окуу. 2 жума онлайн окуп, 2 ай, 3 ай доступта болот. Ал жакта психологдор бар, ораторлор бар. То есть Zoom'дан дагы бонус катары келет. Мен сөз түрдө чатта болом, Zoom'дан дагы келем. Жана погружение в Instagram курсубуз бул блогер болом, Instagram алып барам, же болбосо SMM ID'си болуп бара, башка бирөөлөрдүн баракчаларын жылдырам дегендерге багышталган курс болуп саналат. Мен ойлойм, сиздерге пайдалуу болду деп. Андан кийинкиси, эң негизгиси, бул менин насаатчылыгым, флагманский продукт. Насаатчылыкка мен өзүм лично консультация алып алам. Нолдон келгендерди тилекке каршы албайм, бирок бизнесте жүргөндөр, психологдорго, аларга уже команда менен иштешет да, алардыкы уже башкача масштаб болуш керек. Аларга башкача подход. Ошондуктан насаатчылык бул индивидуально 10 кишини алган менин продуктум. И алгоритм запусков бул продюсер болуу, курс ачуу дегенди багышталган курс болуп саналат. Бизде рассрочкалар бар, бизде кэш тую, банк аркылуу дагы, эч бир акча төлөбөй банк аркылуу дагы курска катталуу системасы бар. 3 ай рассрочка, 4-6 айлык рассрочкалар бар. Ошондуктан менеджерлерге кайрылсаңыздар болот. Сөз түрдө мага дирекке жазыңыздар. Мен өзүм инстаграмымды алып барамын, полностью өзүм окуйм директи. Ыраазычылык билдирем, баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Жана ушул сабактан кийин дагы сатуу боюнча кыргызча сонун сабак бар. Ошол сабакты дагы көрсөңүздөр болот телеграм каналымда, Кундуз Таштанова деп жазсаңыздар. Же болбосо менеджерден сураңыздар. Анан дагы да личный бренд боюнча, курс ачуу боюнча дагы 2-3 сабак бар. Ошол видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Бирок сабак көрө берсеңер көрөсүздөр, бирок үстүңөн контролдоп, баары бир ай окуп, мындай кайтарым байланыш менен, энергия менен жасаган бул таптакыр башка да. Себеби дегенде, может быть, сабактарды силер издейсиңер, даже ютубтан деле табасыңар да, бирок адам сага момдай керек, момдай жол керек, мындай жасаш керек деген нерсе бул асман менен жердей болуп саналат, энергия болуп саналат. Мисалы үчүн мен деле ютубтан, инстаграмдан карап бир нерселерди уга берем, бирок бул Турцияга келдим, окудум, мугалимдерден энергия алдым, бата алдым, ыраазычылык алдым, полный конспект жаздым, чөйрө күттүм.
бизде группа бар, дагы да окуйбуз. Бул эми башка да туурабы, ошо уверенность пайда болот, өзүңө ишеним пайда болот, сертификат аласың, мен мына момдаймын депчи. Анан бул дагы сонун ишенимдерди берет экен. Ошондуктан билим алган адам ушунчалык өсөт экен, аң сезимин өстүрөт экен, трансформация болот экен. Это больно, это плохо где-то, да, но ошо менен өсөт экенсиң да. Баарыңыздарга жеңил трансформация кылайм жана мен сиздерди жакшы көрөм, мен сиздерге ыраазымын ушул сабакты көрүп атканыңыздарга. Ютубта менин көп акысыз сабактарым бар. Караңыздар, катталыңыздар Ютуб каналыма. Телеграм каналымда акысыз сабактар бар. Менеджерлерге сурасаңыздар, акысыз сабактар барбы деп. Ушул сабак, сатуу боюнча сабак жана дагы личный бренд боюнча да сабак бар. Беришет сабактарды кыздар да, без проблем. Барыңыздарды күтөм менин курстарымда. Мен менен таанышып, жолдон көрүшүп калсак, я всегда открыта к сотрудничеству, всегда открыта на новые знания, на новые знакомства. Поэтому баарыңыздарды, сиздерди дагы ачык болууга, позитивный болууга чакырам. Баарыңыздарды менин курстарымдан күтөмүн. Бизде сатуу менеджери, погружение в Инстаграм, алгоритм запусков, наставничество бар. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Ийгилик.